Талас районунун Козучак айылынын тургуну Токтобек Мундузбаев эми Турцияга барып эс алып келет. Ал айылдаштарын көчөлөргө видео камера орнотууга үндөп колдоо тапкан. Натыйжада элдин акчасына 10 камера алынып, кыймыл көп жерлерге коюлган. Элеттиктердин мындай жигердүү аракети жогору бааланып, министрдин орун басары Октябрь Урманбетов 2 кишилик эс алуу жолдомо жана ыраазычылык кат менен сыйлады. Азыр айыл ичинде коопсуздук жакшы болуп калды, транспорттон өтүшү, мына уруу кескилер сәл тыйылып калгандай болуп калды. Милиция кызматкерлерине кичине жардам берип атабыз деген ойдо. Жалаң эле менин сыйлыгым эмес деп ойлоймун. Жалпы элибиздин сыйлыгы, айыл элинин сыйлыгы. Мен өзүм чоң ыраазымын айыл элине дагы. Ички иштер бөлүмүнө да ыраазымын, ошол жерде бизди колдоп, ушундай путевка берип Турцияга жөнөтүп атканда. Айылда орнотулган камералар облустук ички иштер башкармалыгынын Санарип кырдаалдар борборуна кошулган. Алардын бирөө адамды жүзүнөн тааныса, калганы стационардык камералар. Ага 24 саат бою кызматкерлер байкос алып турушат. Козучак айылы Бешташ жаратылыш паркына кетчү жолдо жайгашкандыктан, жай мезгилинде бул аймакта ары бери каттаган автоунаалардын саны көбөйөт. Андыктан азыр ар бир кыймыл милициянын тыкыры көзөмөлүндө. Бешташ коруктан келген скоростной кал жерде кооптуу жерлердин баарына коюлду. Айыл ичиндеги тартип бузуулар да азайды, жоголду. Ара ичип көчө түзүлгөндөр. Баары эмеси сестенип калат экен камераны көргөндө. Эми бул коопсуздук баарыбызга керек да. Кылмыштуулук менен күрөшүүдө бүгүнкү күндө Талас областы боюнча жалпы 260 байкоочу камера иштейт. Алар кыймыл көп жерлерге орнотулган. Анын ичинен азыркы күнү мектептерге 100 таанылай турган камералар орнотулуп атат жана 360 градуска бурула турган айлампа камералар орнотулуп атат. Бүгүнкү күнү биздин кырдаалдарга бул кошулуп турганы 157. Калган ошол эле камералар боюнча азыркы кошумча иштер, тестовый эмелер иштери жүрүп атат. Тестовый иш бүткөндөн кийин сразу эле биздин кырдаалдар борборуна алар соединение болот, кошулат. Аталган камералар адамдын жүзүн жана унаанын номурун так тааный алат. Анын негизинде жыл башынан бери жол кыймылындагы кылмыштар азайганы байкалган. Издөөдө жүргөн 6 кылмышкерди да кармаганга чоң жардам берген. Биздин жүз таануучу камералар ошол кылмышкер өтүп баратканда 70%, 50% схожесть болсо эле камера өзү берден знак берет. Знак берет да, бул биздин кызматкерлер, ошол жердеги нөмөт өтүп аткан кызматкерлер тиешелүү кызматтарга маалымат беришип, алар ыкчам тергөө тобу өзүнө барышып ошол жерден ошонун 6-оону кармап калдык. Белгилей кетсек, камералардын баары облустук ички иштер башкармалыгынын көзөмөлүндө. Ар бир кыймылга күнү-түнү байкос алынат. Алар элдин коопсуздугун күчөтүү максатында коюлуп, ыкчам иш алып барууга чоң өбөлгө түзүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.